мындай келчү эмес, жылда эле келчү келет да могу толуп калат. Нарын шаарынын селден жапа чеккен тургундары учурда турак жайларын, айлана чөйрөлөрүн тазалоо менен элек. Кыян Качканак Усубалиевдин баласынын үйүн каптап, азыркы күнгө чейин тазалана элек. Ал эми каарман жеке турак жайларды тазалоодон мурда сел кооптуулугун жоюп 5 чакырымдай жерге лоток коюп берсе дейт. Анткени бул аймактагы деле кооптуу болуп кала берүүдө. Бизге өкмөттөн суранаар болсо эле бизге могу жерде могу арыгын күйбөт казып бир жолду ушу биз жака чыгарбай берселер жардам ошол. Калганын өзүбүз жасап алабыз. Анан тетиякта бир эмеси бар, тосчу жерлери бар да, жана МТС'ден. Ошолор өкмөттөн жардам сурарбыз эле ошол негизги. Жол анан арык жоктугуна байланыштуу биздикине ушундай кирип кетти да. Же болсо могу жерде чоңураак арык болгондо бияка эчтеке кирмек да эмес да. Бүт бартың эле нормальный болмок. Арык жоктугунан ушул коронун ичине баткак саткактардан бери кирип жапа чегип атабыз да. Учурда селден кийинки калыбына келтирүү жана келтирилген чыгымдарды тактоо иштери жүрүп жатат. Шаар башчысынын маалыматында жалпысынан 111 турак жайды суу каптаган. Негизги себеби коктулардан түшкөн сууларды коопсуз алып чыгуу планы жана арык системасынын жоктугу болгон. Эми мындай кырсыкты дагы болтурбоо үчүн 3 коктуга чогулган сууну коопсуз алып чыгуучу курулмаларды куруу маселеси көтөрүлүүдө. Коркунуч алып келбеш үчүн ушундай бир иш-чара жүргүзүү боюнча биз азыр комиссиянын жыйынтыгы чыгып, ошону биз өкмөткө сунуштап жатабыз. Өзүңүздөр да билгендей, ошол атайын өзгөчө кырдаал министрлигинин орун басары келип өзү жеринен көрүп кетти. Ошонун жыйынтыгы менен биз ушул жакта аймакта коркунучту жокко чыгаруу боюнча, долбоорлорду куруу боюнча сунуштап жатабыз. Селдин келип чыгуу себептери коктуу колоттордон түшкөн сууларды агызып кетүүчү арыктардын жоктугу. Ал эми Чоң Нарын каналында суунун агымы өз убагында токтотулган эмес дешет адистер. Учурда кырсык боюнча атайын комиссия иштеп, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы бул аймактарга атайын курулуштарды куруу маселесин көтөрүп жатышат. Эң негизгиси ошо чоң көлмө үңкүр чыгайлуу деген коктуларын көрдүк дагы. Bir 3 коктудагы сел тосуп алуучу курулманы курууну бир ойлонуштуруп, быйылкы жылкы экинчи жарым жылдыкка же кийинки жылкыга бир ошол сел каптоонун күтүлүүсүн алдын алуу максатында ушундай бир иш-чараны Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин атайын иш-чаралуу планы менен аткаралы деген чечим кабыл болдук. Мындай кесепеттүү кырсыкты алдын алуу маселеси буга чейин бир нече ирет көтөрүлсө да анчейин маани берилбей келген. Муну менен жашоочуларда ой келди курулуштарды курушуп, бул аймактын инфраструктуралык түзүлүшүндө кемчиликтер көп. Нурзада Мукашева, Айдын Төлөбек уулу, Нарын шаары.